Biz endi бүгүнкү темабыз эми. Мына айтып тургандай керектүү өчүлөр ток булагына удаалаш туташтыруу деп. Биз мына турмушта эми керектүү өчүлөр биз мына мисалы электр лампочкасын алсак болот, резисторлорду. Аны ток булагына туташтыруунун ар кандай жолдору бар. Мисалы үйдө эле алып көрсөк, үйдө эле мисалы бир 4 комната болсо, ал жерде 4 лампочка андан да көп болушу мүмкүн. Эми ошолорду кандай туташтырабыз? Эми туташтырганда да биз бул жерден бир нерсени эске алышыбыз керек. Электр энергиясын үнөмдөө жолун. Ошондуктан мынакей биз бүгүн мына туташтыруунун биринчи жолу мына удаалаш туташтырууну карап көрсөк. Бул кандай туташтыруу? Мына мисал алалы эми. Мисалы бизге 2 электр лампочкасы берилди. Эки электр лампочкасын мына биз лампочканы шарттуу түрдө мына схемада мындай белгилейбиз дегенбиз. Мына бул электр зымы болсун. Так, электр лампочкасына мына экинчи электр лампочкасы. И биз мына зым менен чыгып, так, муну биз ток булагына туташтырып коелу. Ток булагына. Мына биз могу туташтырууну удаалаш туташтыруу дейбиз. Мына караңыз биринин аркасынан мынакей бири өтүп атат. Эми биз бүгүнкү темабызда эмнени биз аныкташыбыз керек? Ушу удаалаш туташтырууда биз токтун күчү кандай болот? Мисалы мынакей мен айтайын, биринчи лампочка бул, экинчи лампочка деп коелу. Мисалы И1 менен И2 кандай болот? Ошондой эле чыңалуу кандай болот? И анан каршылыктар R1 анан R2 деп коелу. Мына ушуларды биз кантип эсептейбиз жана кандай мааниге ээ болот? Ушуга токтолсок. Эми биз ток күчүн эми билиш үчүн биз мурунда айтканбыз, электр тогун көз менен көрүүгө болбойт. Ошондуктан ток күчүн биз амперметр менен өлчөйбүз. Амперметрди колдонолу. Ал эми чыңалууну өлчөш үчүн вольтметрди колдонолу. Вольтметр. Эми кайра бул жерде схеманы сызайын. Мынакей биринчи эми ток күчүн аныктайлы. Ток күчү кандай болот? Биринчи, экинчи лампочкаларда кандай? Аны аныкташ үчүн бизге сөзсүз амперметр керек. Мына могу жерге амперметрди коеюн. Амперметрди. Андан лампочкага барайын. Лампочкага. Мындан чыгып кайра мына зыма өткөргүч аркылуу мына кайра биз экинчи лампочкага барайын. Экинчи лампочкага. Мына өткөргүч аркылуу туташтырып ток булагына келели дагы. Бул жерге ачкычты коелу. Эми биз эгерде мына ток күчүн өлчөш үчүн биз ачкычты жаптык. Ачкычты жапканда мисалы мынакей биздин биринчи амперметрибиз мейли 2 амперди көрсөтсүн. Андан кийин экинчи учурда эми биз эгерде амперметрди эгерде экинчи лампочканын ортосуна коюп койсок, экинчи лампочканын ортосуна мейли мен могу жерге мындагы сызып коеюн. Мынакей бир лампочка болсун, кийин мына бул жерге амперметрди коеюн. Бул жерге кайра мына лампочканы койдук. Мына бул жерде каралып өзүңөр байкап турасыңар, амперметр биринчи лампочка менен экинчи лампочканын ортосуна. Бул жерге койсок дагы биякта дагы токтун күчү 2 ампер экендигин көрөбүз. И мында биз мындай жыйынтыкка келебиз. Удаалаш туташтыруу учурунда анда өзүңөр байкадыңар, токтун күчү биринчи лампочкада, экинчи лампочкада дагы бирдей барабар болот экендигин байкадык. Эми чыңалууну көрөлү эми. Чыңалууну өлчөш үчүн бизге вольтметр керек. Вольтметрди биз
voltmetrde. Biz murda aytkanыбыз paralel tutaштырабыз. Мына мурдагы схемадан, бул схемадан biz мына эми лампочканы коеюн, дагы эки лампочканы кийинки схемабызда ток булагы ачкыч. Эми мына вольтметрди азыр мен биринчи лампочкага параллель туташтырайын. Параллель. Экинчини дагы параллель туташтырайын. Анан ток булагына да туташтырып көрөлү. Эгерде биз азыр ачкычты туташтыра турган болсок, анда мына могу жерден байкасак, мына ток булагындагы мисалы 4 вольтту көрсөтсө, анда биринчи лампочкадагы чыңалуубуз 2 вольт, экинчи лампочкада дагы 2 вольт экендигин биз эксперимент жүзүндө далилдесек болот. Анда өзүңөр байкагыла. Бул жерде мына жалпы чыңалуубуз, мынакей ток булагындагы жалпы чыңалуубуз ар бир мынакей U1 плюс U2 экендигин байкадык. Башкача айтканда, bizde tok buлагында 4 volt болсо, ал эми ар бир лампочкада 2 volt плюс 2 volt болуп суммасы 4 volttu берип калды. Эми бул жерден биз дайым эле карагыла, 2 болушу мүмкүн эмес. Бул эмне үчүн болуп калды? Себеби бизде могорки электр лампочкасынын каршылыктары бирдей болгондуктан 2 volттон бөлүнүп калды. Мисалы азыр мына 4 volt дей турган болсок, качан 4 болот? Эгерде мисалы 1 volt плюс 3 volt, бул дагы мынага 4 бериш керек. Башкача айтканда экөөнүн суммасы бул жалпы чыңалуудан ашпаш керек. Мына бизде карагыла, мында бирөөнүндө 1, бирөөнүндө 3 нерсе, анда булардын каршылыктары ар кандай. Биз мындан карагыла, удалаштыруу учурунда мынакей чыңалуу, жалпы чыңалуу ар бир өткөрүү керектөөчүлөрдөгү чыңалуулардын суммасына барабар экендигин ондай эксперимент жүзүндө дагы далилдеп алсак болот. Эми каршылыкты кантип биз аныктасак болот? Каршылыкты мисалы мына бизге жеңил болуш үчүн мына могорки чыңалуунун формуласынан алып келсек. Ohm'дун закону боюнча билебиз, мына Ohm'дун закону Ohm'дун законун жазып койгон, бул негизги законду эсептейт. U бөлүнгөн R. Эгерде биз бул жерден U'ну тапсак, анда I көбөйтүлгөн R. Анда мен мына чыңалуунун формуласына келейин. Мына ушул чыңалуудан мен каршылыкты пайдаланып туруп мен каршылыкты таап койсом болот. Мисалы U'ну биз көрдүк. U'нун ордуна биз I көбөйтүү R деп койсок болот. Анда R жалпы, U1'дин ордуна I R1, U2'нун ордуна I R2. Мен эмне үчүн бул жерге индекстерди койгон жокмун? I карагыла. I баарын I турат. Себеби биз биякта биз аныктадык, токтун күчү удалаштырууда баардык жерде бирдей экен. I1, I2 барабар. Эми бул жерден өзүңөр байкасаңар болот, математикалык менен мисалы I R жалпы деп туруп, I'ни кашадан сыртына чыгарып койсок, анда R1 плюс R2 болот дагы, бул экөөнү биз кыскартып койсок болот дагы, анда R жалпыбыз, анда R1 плюс R2. Мына ошентип карагыла, бизге берилген мынакей нерсени максатыбызга жеттик деп ойлойм. Мына биз каршылык удалаштыруу учурунда мына карагыла, каршылыктар бул суммасына барабар болуп калат экен. Чыңалуу була ар бир керектөөчүлөрдүн суммасына, ал эми токтун күчү болсо, токтун күчү мынакей өзүңөр байкаңар баардык жерде бирдей. Эми бир мисал келтирип көрөлү. Мисалы биздин үйдө, ар бир үйдө мисалы чыңалуубуз 220 вольт. 220 вольт. Эгерде бизге 12 вольттук лампочка керек болсо, 12 вольттук лампочка керек болсо, анда биз аларды кандай туташтырсак болот? Мисалы ар бир лампочканын чыңалуусу 12 вольт. Сен мына карагыла, 12 вольт менен 220 вольт бул абдан чоң айырма, муну туташтыра албайбыз.
Bunu emiz tutaştırıp komната күйгүзүш үчүн мына биз бүгүн айткандай буларды удалаштырсак болот экен. Эми канча лампочка керек бизге? Мына лампочканы эсептеш үчүн, санын эсептеш үчүн биз мисалы N деп коелу. N 220 вольт, мына бизде 12 вольт лампочка дейм. Мына буну үйдөн күйгүзүш үчүн. Анда эгерде муну бөлүп кое турган болсок, 18 жакындаштырылып, мынакей 19 лампочка. Анда карагыла, биз үйдөн эми 12 вольттук лампочканы 220 вольтко туташтырып күйгүзүш үчүн биз айткандай мына моорикинде 19 лампочканы удалаш кылып туташтырып, мына бул жерде 19 лампочканы 19 лампочка удалаш кылып туташтырып, анан биз өзүбүз деле үйдөгү эле ток булагына туташтырып лампочканы күйгүзүп алсак болот экен. Буну өзүңөр деле үйдөн деле байкап турасыздар. Бул мисалы жаңы жылда гирлянда мына ушундай жол менен берилет. Эми бул удалаш туташтыруунун бир тиги жери турмушта пайдаланганда бизге бир ыңгайсыз туудура турган жери, эгерде могуки биринчи лампочкабыз эле эгерде күйүп кете турган болсо, анда калган 18 лампочканын баардыгы күйбөй калат. Ошондуктан бул удалаш туташтыруу турмушта көп колдонулбайт.